Жоқ, сөз келгенде айтпай қойсам қиналып кетем да. Азыр мен Искендер Гайықұловтың сөзінен алам, бір пикирде эмне болса да айтып қояйын деп шештім. Мелис Мырзахматовты Оштау көпірөөнү туура эмес курган деп 20 чиновнигин кошуп туруп иш козгогон. 20 чиновник. Бүгүнкү күнү ошонун 19 акталды. Ошолардын бири бүгүнкү ген прокурордун атасы. Кош акталды. Адамдын актыгын далилдеш адамдын эле укугу эмес. Бул мамлекеттин милдети. Эл билбесе да ошол ген прокурор билет. Атам акталды эле деп. 19 акталса эмне үчүн Мырзахматов акталбады деген суроону ал өзүнө бериш керек. Кечирим сурап, ген прокуратура Демирген өзү көтөрүп чыгыш керек. Анан Адахан айткандай, тилмен көрөм да, тилмен көрөм деген ушундай болот.